Урматтуу Алмазбек Акымжанович, мен буга чейин дагы бир нече ирет айтканмын. Менин дарегиме бир топ каттар келип чыгып атат. Кара Суу районунун Жоош айыл өкмөтүндө биз буга чейин Айыл чарба министрлиги Аскарбек Сапарбекович менен жалпы командасы менен барып жеринен көрүп келгенбиз, үрөнчүлүк чарбалар боюнча. Ошол эле Косуху, Гысуу деген эки үрөнчүлүк чарба бар. Жеринде көргөнүбүздө ал жерде канчалаган кемчиликтерди министр мырза өзү дагы көрүп келген. Бирок ушул күнгө чейин конкреттүү бир жыйынтык чыкпай атат. Бир жыл өттү аралыктан. Эмне себептен бир чара көрбөйт? Кандай кылат, эмне кылат, кандай жыйынтык көргөзөт? Ошону дагы бир протоколдук тапшырма берип койсоңуз. Ошондой эле 30 адыр айыл өкмөтүндөгү Агродан үрөнчүлүк чарбасы бүгүнкү күндө эки жетекчиси соттошуп жүрөт. Былтыркы жылы мурдагы жетекчи келип олтурган, азыркы күндө эми жаңы жетекчи аны сотко берип өкөө талашып жүрүшөт. Ал эмне талашкыдай, ал мамлекеттики да. 2013 жылы декабрь айында бул областтык юстиция министрлигинен каттоодон өткөрүп алып, ошол жердеги 7 учредитель ошол өздөрүнүн уставынын негизинде башкарууну колго алышабыз деп. Эми мамлекетке 1 сом акча түшпөйт. 1 сом ижара акы төлөбөйт. Кара Суу районунда канчалаган адамдар 50 сотка 1 гектар жерге жетпей канча тополоң болуп атат. Бул жерде жүздөгөн гектар жерлерди алып алышып, суб арендага берип, ошондой эле өзүнүн кызыкчылыктары үчүн иштетип жүрүшөт. 1 килограмм бир сапаттуу үрөн өндүрбөйт. Аны сырттан келген, Өзбекстандан келеби, же Казакстанбы, Россияданбы келген үрөндөрдү сатып, жөнөкөй эле гана киоск болуп отурат. Ошого Айыл чарба министрлиги тез аранын ичинде чечип бериш керек. Бир жетекчини, же мурдагы жетекчисине, же азыркы жетекчисине конкреттүү нормаларды коюп бериш керек. Же болбосо айыл өкмөткө өткөрүп бериш керек. Айыл өкмөттүн башчысынын күчү жетпей атат. Райондун акиминин күчү жетпей атат. Айылча бири-бирине мындай шылтоолоо элечи, ошого бир конкреттүү түрдө бир протоколдук тапшырма берип, бир аягына чыгарып койсок. Себеби дегенде азыркы күндө болгон аракетти жумшап, аракет кылып атышат, мына жаз болуп атат. Айдоо себеп иштери кетип атат. Пландары болуш керек. Бир мамлекетке 1 сом пайда алып келбейт. Наоборот, көрүнгөн жерден карыз болуп жүрүшөт. Ошого бир үрөнчүлүк чарбалардын Кара Суу районундагы жалпы бир кандай ишмердүүлүктөрү боюнча текшерүү жүргүзүп, повторно бир аягына чыгарып берсе. Рахмат чоң.